Мына кече күнү сел жүрүп, боом капчагынын ичинде жолду жаап калган. Элдер 12 саатка чейин өтө албай туруп, чолпонтадан эртең менен чыккандар 12-15 саат жүрүп Бишкекке жетишкен. Мына ушул жер жабылган, көрдүңөрбү? Кече күнү жалгыз мечит калды деп мына ушул жерде турам. Көрдүңөр, биякта мына Аллах деген арабча жазуусуна да тийген эмес. Бул жакта мечиттин өзү да турат, жашынакай болуп. Ар жакта бардык нерсеси урап калган. Бул жакта жада калса мына азан чакырчы, рупор илинип турган столб дагы өзүнүн ордунда кыйшайбай турат. Силерге мечиттин ичин дагы көргөзүп берейин. Жазуу, көп киши сурап атат, жазуу чын барбы деп. Ооба, мына тизилип турат. Бул мечиттин ичи. Карагыла. Фундаменттин түбүнөн бүтүп барын жууп, бу жакта 1 метрге чейин ар жактан андан да бигерээк казылып калган. Бул жакта экинчиси мына. Азыр биякты көргөзүп берем. Кече күнү видеолордо маяктын баары мун менен жаап калган болчу. Кечинде бир капталын ачып, андан кийин экинчи капталын ачышты. Карагыла. Не деген суулар аккан, карачы. Клейген таштарды ошо аралаштырып ар жакты көздөй алып кеткен экен. Биякта мына поезд жолдун тейтактагы бетондоруна чейин суу жеп көрүнүп калган. Дагы бир аз болгондон кийин ал рельстер дагы биякты көздөй агып кетмекте. Азыр мына экскаватор ошол жакта толтурушуп, маяктын баарын кайра менен толтуруп, тиги көрүнөр бетон трое. Ошонун асты менен тегизешет. Мына темир жол, маяктын баары көчөгүнү суу менен көмүлүп калыптыр. Мына карагыла. Кечеки аккан суулар бул Коктудан келип, маяктын баарын жууп, көрүнөрбү? Эмне деген тонна биякты көздөй таш, топурак аралаш бүт аккан. Ортодо кичинекей мечитке тийбей өткөнүн карагыла. Салам алейкумдер. Кандайсыздар? Салам алейкумдер. Бир-эки сөз айтып коесуздар байке. Иш боюнча. Кандай болуп, качан бүтөсүздөр? Бияктан темир жолдон качан поезддер өтүп баштайт? Ушул тууралуу кыскача маалымат. Азыр мына биякта тазалоо иштери жүрүп жатат. Биякта бир 50-60 адам иштеп атат го дейм, балким андан дагы көп. Тазалап атабыз.
стрелканы тазалап бүттүк, пультты тазалап бүттүк. Цоле бияк бет бүтөт. Оң жак бети? Оң жак бетин толтуруп бүтсөк эле Кудай буйруса бияк бүтөт. Ошо анан тиякта да бир жер бар, аны бүтүрсөк азыр тазалап атышат аякта да тракторлор. Тракторлор тазалап бүткөндөн кийин балдар барып ушундай кылып Путтарды? Пультты таптаза кылып ачып тазалайбыз. Бүттү, андан кийин жолду установление кылып поезддар жүргүзөбүз. Кудай буйруса 2-3 күн ичинде. Сиздер кимдерге каймага карайсыздар да? Биз ушул околоткадабыз, 13. Ушул околотканын бригадири болобуз. Демек, биякта поезд жол оңдоп бүтсөм, поезддор качан жүрө баштайт кайра? Ушу 1 минутка жетпейт го, 3-4 күн ичинде жүрөбүз го, Кудай буйруса. Эң чоң жабыркан участок ушул жерде мына, Кызкөөдө. Негизи астын жууп кетти да. Канча жер жабылды көчөгүндө ушул? Канча жер жууп кетти? 900 километрден анан 906-дан 1 километр. 200 метр ал эми насып топ басып калды да, точ. Бияк темир жол да? Бияк жаман болуп калды, андан астын жууп кетпеди. Тигини азыр тазалап атышат, тракторлор тазалап атат. Аны алып бүтсөк элек, трактор бүткөндөн кийин ушинтип кол менен ручной работалат. Бүттү ошо. Тетиги жерде темир жолдун астында жууп кетиптир да, астында дагы топурактары, таштары жок экен. Ошол жер толтурулабы же кайра темир жол алынып, асты трамбовка болуп жасалабы? Толтуруп атпайт, тракторлор төгүп. Үстүнөн салып толтуруп атышат. Толтуруп бүткөндөн кийин эле майда шебин алып келебиз, төгөбүз. Анан астын выправкага урабыз. Биякта көчөгүнү кишилер жабыркан жокпу бул Кызкөөдөн? Бияктан жабыркан жок, буюрса жакшы эле. Сизге чоң рахмат. Рахмат сизерге. Жан жатканда ушул жерде элеңиз. Ошол жакта ушул жерге жетип. Сиз көрдүңүзбү ошо болуп аткан окуяны? Көрдүм. Кандай болду? Баягы ошо жаан жаап атканда эле пожарский поезд өйдө өтүп атканда. Мен ошол жакта чуркап келип, анан ошо мастерлерге тиги зампычыга чалып ушундай болуп атат бул жер деп. Поезд өтүп кеткенден кийин, Поезд өтөр менен анан бул жерде жууду 5 мүнөт. Бишкектен келаткан поезд. 5-10 мүнөттөн кийин ушунун аралыгы ушундай болду. Өтүп кетер менен эле могу жерди алып кетти, мечиттин үйүн алып кетти, мечит өзү калды. Ошо анан кийин бир доклад берип эле жолду жаптык сразу. Бул жерди тазалап баштадык. Кудай буйрса мына уже бүтүп калдык, мына тазалап. Ушунда 2 волна келиптир да? Эки биринчисинде баягы суу келип эме кылды, экинчисинен ошо шагыл таштар келип эле могу жерди жулуп кетти да. Тетиги жерде көпүрө бар экен э? Көпүрө ошол жерде көпүрө бар, ошо көпүрө жетишпей калды да ошо. Кетип суусу анан кийин шебин таштар келип эле. Азыр толуп калыптыр, ошол жер канча метр тереңдиги эле? Тереңдиги бир 2-3 метр. 2-3 метр э? 2-3 метр тереңдиги. Азыр астын алып кеткен учак толтуруп атышат азыр могулар. Темир жолго эч кандай мындай серьезный бир эме келтирбептирби? Темир жолго серьезный келген ошол асты могу жерди алып кеткен болду. Анан өйдө жакта 3906-да ошол жакты алып кетти, бир 350-400 метр. Аякта иштеп атышат азыр балдар. Жалпысынан канча бала иштеп атат примерно биякта? Бир 120-190 бала иштеп атат. Вообще эми ар кайсы эмелерден бар да, суулардан. Манчорин, путтар бар, пучок, ошо ар кайсы иштегендер бар. Ошолор келип, связь бар. Чоң рахмат сиздерге, иштериңизге ийгилик, рахмат. Көрдүңөр жигиттер, кече күнү ушул жерде поезд өтүп кетиптир. 5 мүнөт өткөндөн кийин эле сразу уруптур. Дагы Кудай сактаптыр. Бир аз болгондо дагы илинип калышы мүмкүн болчу поездда. Ал канча вагон эле? Вагондор 10 вагон болчу. 10 вагон э? Эми киши ташыган пассажирский. 10 болчу. Ошол алар өтүп кетер менен эле ушундай болду. Кудай сактады, ошолор өтүп кетти. Ошо 5 мүнөт аралыгы 10-15 мүнөт ашып кетсе, бир 10 мүнөт 15 мүнөт болуп калды да. Алар өтүп кеткенден эле жууп кетти. Убакыт момент өтүп кетишти. Дагы бир 5 мүнөт болгондон кийин поездга тиймек экен, балким же алар кечирээк келсе, балким тийип да калмак. Тийип да калмак, же өтпөй да калышмак, э? Же өтпөй, же токтоп калмак. Жетпей ошо. Момент болуп кетти, ошо өтүп кетишти. Чоң рахмат сизерге. Ошо түн менен жүрдүк биякта. Уктабай. Канчада келдиңиздер эле? Жолдун баары пробка болуп кеч келип калдык. Эми буда болсо жаратылыштын кырсыкта. Мына болбой эле койсун. Ошо элде дагы айтып атышат.
азыр мына казинону кабыл алышты депчи. Ошонун кесебетинен дагы могу жараткыч каламаттар аябай көп болуп атат. Күндөн адамды пейли кетип баратат да. ар бир болгон сайын чоңураак болупчу. Буга чейин мынчалык чоң нерсе болгон эмес да, боомдор. Сиздин эсиңизде. Жолду жаап калган. Биринчи жолу. Биринчи жолу, э? Канча саат жанжады бул жакта? Бул 1 саатка деле жеткен жок. Бат эле жаады, катуу жаады да. Катуу жаады, э? Ошонун кесепетинен болуп кетти. Чоң рахмат.